Эмгек майрамы биринчи жолу 1919 жылы Чүй облусунда Бишкек шаарында белгиленген. Эмгек күн майрамы жыл айында Союз убагында кандай майрамдалчу? Азыркы убакта эмгек майрамы жыл айында майрамдалабы? Демек бүгүнкү күндө 1-майды эмгек күнү деп эсептесек болобу? Жыл айынын тургундары айыл өкмөтүнө нааразы болууда. СССР убагындагы жарандарынан Жал жамааттын өкмөт борборунун кабарчылары сурамжылоо көрүштү. Начинается демонстрация представителей трудящихся. Знамя Москвы сопровождает группа знатных людей столицы. Вслед за головной колонной первыми идут дети. Бұрын қандай айтамыз? Бұрынғы уақыттың, азыр уақыттың не алсаң, ал уже совсем башқача. Бұрын 1 май, 9 май десе майрамдарда барлық семинар білен, балалар білен площадь шығып, парадын өтіп, әр колхоз, совхоз өзінің нелерінен айтып, плакаттарды көтеріп, осыны шығып, бұрын шығады уже. Азанда жоқ та уже. Азыр уже колхоз совхоздың бар жерде бар болуш керек. Берде біздің совхоз уже жоқ. Азыр бары часынып кетті. Типтеп жүреміз жашап. Азыр колхоз өзінің продукцияны көрсетіп, плакаттарын көтеріп, атайын ошо колхоз совхоздың адамы шығып парадын өтетті бұрын. Ошо айыл өкмөттөн болот да ошо барлығы. Ал uyuşturmasa kalkacak, ballar bari köçüp жүрет. Ayak varsa ayak var, bir ayak varıp, ballar endi mındaysan grup ketet. Azırkı ballarımız bronkoda emez. Эми мурун көп майрамдачы эмес. Bir жылда 4-5 майрам жакшы майрамдалчу. Азыр майрам көп болуп атпайбы? Мурун жаңы жыл, 1 май, 9 май, мына ушундай эле майрамдар, 8 март, 20 февраль майрамдалчу. 5-6 эле майрам болчу. Азыр майрам көп. Ана бул майрам ошолордун арасына кирип калып, бул майрам өзүнүн кадырын жоготуп койду го. Элдер анча бартабай калды. Элди уюштуруп, элди тиги майрамга чакырса эл албетте чыкмакта. Bir жерге bir жакшынакай майрамдык концерттер уюштурса, элдерди чакырса, элдер бармак, майрамдамак элдер. Бирок андай эчтеке болгон жок, андай эч кандай аракет болгон жок. Мен Сегалиев Бекболот ушу жал айында төрөлгөм, ошол жерде чоңойгом. Мурун 1 майда биздин айыл өкмөтүбүз биздин жакшы иштегендерге кичине карачы, жакшы иштегендерди мактачы. Азыр болсо бөлөк заман болду окшойт. Азыр билбейм, өстүрүнчө эле бир жаштар өзүнчө карларга өкчө карабайт. Айыл өкмөтүбүз такыр эле. Айыл өкмөтү уюштуруп берсе деле болмок, бирок барсаң эле айтат, бизде бюджет эчтеке жок. Бюджет акча жок. Биздин колубуздан келбейт такыр эле. Өзүңөр уюштуруп өзүңөрчө болуңар деп айтат, андан башка эмне дейбиз? Анан чыкпай кетип калабыз.